Мас абалында уна айдаган айдоочулар күбөлүгүнөн ажыратылат. Мындай мыйзам долбоор жогорку кеңеште каралып, экинчи окууда жактырылды. Долбоорго ылайык айрым айып пулдардын өлчөмү дагы көбөйөт. Ошондой эле айып пулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 30 күнгө чейин узартылат. Жол кыймылынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралды. Жаңы мыйзам менен мас абалында унаа айдагандарга карата жаза күчөтүлүп, аларды айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу сунушталууда. Спирт ичимдикти башкача мас абалында автоунаа айдагандар боюнча бул деген айып пул деген такыр эле алынып атат. Алынып туруп, мындан деген только лишение права киргизип атабыз. Биринчи жолу ичип кармалса 1 жылга айдоочу бөлүмүнөн ажырайт. Аны деген кайталанса 3 жылга повторун түшсө 3 жылга ажырайт. Ошондой эле жолуна кырсыгын кылып алса 3 жылга жатат. Жаңы мыйзамда айрым айып пулдардын дагы өлчөмү көбөйтүлүп, 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 1 айга чейин узартылат. Жол эрежесин одоно бузган айдоочулар кайрадан экзамен тапшырууга милдеттүү болот. Ылдамдыгын көбөйтсө 40 километрден 60 километрге чейин көбөйтсө, бул деген 7,5 миң болуп калды. Эме болсо 60-тан ашырса 15 миң болуп калды. Андан тышкары жана выезд на полосу встречного движения карама-каршы тилкеге чыккан 15 миң кылды. Жалал Абад облусунда ушул жылдын 10 айында жол эрежени 63 миңден ашык айдоочу бузганы аныкталып, протокол түзүлгөн. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 25%га көп. Мас абалда автоунаа башкарган айдоочулар былтыр 1264 кармалган, а быйыл 10 ай ичинде 1350 мас абалда башкарган автоунаа кармалган. Мас абалында унаа башкарган айдоочуларды күбөлүгүнөн ажыратуу коомчулукта колдоого алынууда. Бул өз кезегинде айдоочулардын гана эмес, жүргүнчүлөрдүн дагы коопсуздугу үчүн зарыл дешет. Мас абалында айдоочу жакшы болчу эле. Өзүнө эле зыян кылбастан бүт көчөлөр вакыт мешает кылат да. Болот да ичип алып айдаган. Мастыбыз кереги жок. Ичпеш керек. Жакшы жүрүш керек. Өзүгөн ичеби, жандагы шерикке же клиентиге зыянда. Бекер эле бирөөлөрдү майып коюп атат. Андан көрө ичпей эле жүргөн оң да. Мас абалында айдаган эми бирөөлөргө зaka келтириши мүмкүнбү? Туура эле кабыл алабыз. Ичкенден кийин контроль жоготот да. Ошого ичкенден кийин айдабаш керек деп ойлойм. Штрафка көнбөсө 1-2 штраф салыш керек. Анан 3 жол кечирилет тура. Анан жаза кылса болот. Правасыны кандайдыр бир чектесе болот аны. Ошо такыр эле болбосо да 3 жолга чейин кечириш мененче. Өлкө боюнча өткөн жылы 12106 айдоочу мас абалында кармалган. Быйылкы жылы 11 айдын ичинде 12441 айдоочу колго түшкөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.